Assalamu алейкум, урматтуу телекөрүүчүлөр. Биз сиздерге бүгүн жаш балдарга жасалуучу укалоонун түрүн көрсөтүп беребиз. Экрандан алыстай биз менен бирге болуңуздар. Алгач адаттагыдай эле колубузду майлап алабыз дагы. Сылоо жолу менен массажыбызды, укалоону баштайбыз. Жаш балдардын денеси назик болгон үчүн басымды көп багындай өтө оор басым менен жасабайбыз, жеңил. Белинен баштап жогору жакты моюн тарапты көздөтүп, сылап сыйпалап жасайбыз. Жаш балдарга укалоонун пайдалары бронхторду тазалоодо өтө чоң таасири бар. Азыркы учурда жаш балдар көп жөтөлүп, какырыктары туруп калат бронхторго. Ошол учурда массаждын таасири чоң. Укалоонун пайдаларын айтып берсек, аябагында эле көп. Жаш баланын салмагынын кошулушуна жардам берет. Дене мүчөлөрүнүн туура калыптануусуна, негизи эле жагына төрүлгөн ымыркайдан тартып чоңойгончо чейин эле массажды алып туруулары зарыл. Себеби жаш балдардын денесинин калыптануусу, туура калыптануусу үчүн, ошондой эле кан айлануу системасын жакшыртуу үчүн укалоо алып туруу зарыл. Негизи эле бардык эле энелерге айтмакмын, өздөрүнүн балдарына ушундай жеңил түрү менен, укалоонун жеңил түрү менен сылап сыйпалоо, сыдыруу жана ургулоо техникалары менен үй шартында өздөрүнүн балдарына жасап турса жакшы болот. Жасалуу убактысы 20 мүнөттөн жарым саатка чейин, андан ашык эмес. Кандай учурларда балдарга массаж жасаганга болбойт? Эгерде денесинде кандайдыр бир аллергический жараттар, аллергический оорулар болсо, ошондой балдарга болбойт. Денесинде кандайдыр бир травма алган болсо, бир жери сынган, ушундай жаракаттар болсо, укалоого болбойт. Жаш балдардын көпчүлүк учурда грудной отделге, көкүрөк бөлүгүнө, дененин көкүрөк бөлүгүнө көбүрөөк массаж жасаганыбыз абзел. Себеби дем алууда аябай кыйналышат. Көкүрөктөрү кырылдап, жанагындай дем алышуу кыйындаган учурда ушул укалоонун жардамы керек болот. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз сиздерге бүгүн укалоонун жаш балдарга жасалуучу түрүн көрсөтүп бердик. Ар бириңиздер өзүңүздөрдүн балдарыңыздарга, үйүңүздөрдөгү жаш өспүрүмдөрүңүздөргө укалоону жасап турууну сунуштаймын.